Маңзат ташуу менен алектенген топ УКМК Өзбекстандын чекистери менен биргеликте Баңгизат тараткан каналдын ишине бөгөт койду. Өкмөт кумарканаларды кайрадан ачууну колдойт. Казино иштетүү менен казынаны толтура алабызбы? Инвестиция тартуунун жаңы ыкмасы. Чет элдик жарандарга Кыргызстандын атуулдугун берүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Кыргызстандын айрым аймактарында абанын температурасы кескин төмөндөп, үшүк жүрүшү күтүлүүдө. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы, аны менен мен Акылай Акыналиева тааныштырам. УКМК кызматкерлери Өзбекстандын чекистери менен биргеликте коңшу өлкөнүн аймагынан Баңгизат ташуу менен алектенген 4 кишини колго түшүрдү. Бул тууралуу атайын кызмат кабарлады. Аталган факт кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пункту боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. Анын алкагында чек арадан өткөн Баңгизат каналдын ишине бөгөт коюлган. Эки өлкөнүн УКМК кызматкерлери Өзбекстандын Анжиян шаарынан 5 килограмм 350 грамм гашиш сатып алып, андан ары бөлүштүрүп жаткан жеринен 4 кишини колго түшүргөн. Атайын операциянын натыйжасында Баңгизат тараткан уюшкан кылмыштуу топтун аракети токтотулган. Кумарканаларды ачууга багытталган оюн зоо ишинин маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ал инвестицияларды тартуу, республикалык бюджеттин киреши бөлүгүн көбөйтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында иштелип чыккан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров казинолорду кайра ачуу экономиканы өнүктүрүүнүн бир багытындагы туура кадам деп эсептейт. Кумарканаларды иштетүү менен казынаны толтура алабызбы? Буга адистердин көз карашы кандай? Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстанда кумарканалар ачылса, анда бюджетке жылына 2 миллиард сомдой киреше түшөт. 2001 жылы казинолордон 630 миллион сом түшкөн. Бул жолу мындан 2-3 эсе көп каражат келиши мүмкүндүгүн айткан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдө кумарканаларды кайра ачуу мыйзам долбоорун колдоого алат. Өкмөт башчы бул мыйзам долбоору туризмди өнүктүрүү, өлкөгө инвестицияларды тартууну стимулдаштыруу жана казынанын киреше бөлүгүн көбөйтүү максатында иштелип чыкканын белгиледи. Ошол Арменияда, бизде Казакстанда айтишниктерге, ошол колунда бар акчасы бар бир топ кишилердин баары эмигрировать этип бизге келип иштейбиз деп атат. Алардын визалардын баарын упрощенный порядок кылып, регистрация фирма ачам десе, 3 сааттын ичинде ачкандай кылып, ошондой бүт тармактардын баарын карап келип атабыз. Ислам өлкөлөрүндө деле мындай иш-чаралар бар экен. Биздин балдарыбыз ушуга аскарылбасын деп, биздин жарандар аскарылбасын деп, биз ошолордун баарына катуу бөгөт коюп атабыз. Мен ойлоп атам, бул мына Финляндиянын өзүндө деле, Хельсинкиде турат, Европа мамлекеттеринин баарында шаарлардын мэриялары ар бир чоңураак жердин баарында тең казино ачып коюшкан да. Анан ар бир кишинин өзүнүн эрки да, барыбыз элдин эркин коргойбуз дейбиз. Эми ар бир кишинин өзүнүн эрки, акчасы болобу, ойнойбу, бирок биздин жаран болбосун деп атабыз. Биздин жарандарга катуу тыюу салынат. Кече күнү экономика жана коммерция министрлиги оюн зоок иши жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга алып чыкты. Ага ылайык ведомство казино, тотализатор, букмекердик контор жана залдардын, ошондой эле оюн автоматтарынын ишмердүүлүгүн кайрадан мыйзамдаштыргысы келет. Анда кумарканаларды юридикалык, анын ичинде чет өлкөлүк тараптар ача алат. Кыргызстандын жарандарына жана 21 жашка чыга элек чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынат деген жобо жазылган. Экономист Кеңешбек Алимбеков казино тармагы бат киреше алып келерин айтат. Бирок өкмөт кумарканаларды кайра ачууда мурда кетирилген кемчиликтерди толук карап чыгышы зарыл. Азыркы учурда каачылык күчүп атат, билесиздер. Жалпы геосаясий абал курчуп атат. Анын таасири түздөн түз тийбесе да кыйрынан абдан сезип атабыз. А эгерде ачып туруп жанагы жалаң эле чет элдик бизге келген туристтердин акчасын ошол жака оюн процессин жүргүзө турган болсо, анда ал жөнүндө мыйзамга жазып коюш керек. Кийин эгерде биздин балдарды, биздин жергиликтүү кыздарды ал жака киргизсе, ойногон киргизсе, анда ал адам
жазаланыш керек. Ошол шарт менен ачса болот деп ойлойм. Ал эми коомчулукта казинодон түшө турган акчадан 4-5 эсе көп каражатты башка тармактардан тапса болот деген ойду кармангандар да жок эмес. Жарандык активист Атай Бейшенбеков баш каладагы кумарканалар канчалаган тагдырларды талкалаганын айтат. Кумарпоздор үй мүлкүнүн байлыгынан ажырап эле тим болбой, жакындарын кошо какшатып, түгүл суицидке барган учурлар да арбын. Бюджетти толтуруу гана максаты эгерде көздөй турган болсо, бул негизсиз. Анткени 1 миллиард сомдук бюджеттик кирешени алабыз деп 400 миллиард сомдук бюджеттин алкагында караганда бул акылга сыйбаган иш да. Онлайн интернет булактарда, тармактарда жана башкача брокер деген аталыштар менен азыр иштеп жатканда эч ким көзөмөл көрсөтүп тыя алган жок. Демек бул эмне жөнүндө түшүнсөк болот. Эгерде азыркы учурда болбойт деген учурда мындай шартта иштеп кетишсе, расмий уруксат берилгенден кийин башаламан болот дегенге толук негиз бар да. Деген менен айрым серепчилер аталган мыйзам долбоорун кабыл алуу кандайдыр бир социалдык, экономикалык, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт дешет. Айтымдарында өлкөдө ансыз да көмүскө иштеп жаткан кумарканалар арбын. Эгерде башка өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасына карап көрсөк, ишмердүүлүктүн бул түрү кыйла өнүккөндүгүн көрүүгө болот. Мурда кетирилген кемчиликтерди эске алып, курактык чектөөлөрдү койсок, анда бул кошумча киреш алып келе турган кадимки бизнес жана жаңы жумуш орундары түзүлөт. Казинолор туризм үчүн ыңгайлуу деп эсептелген аймактарда иштесе, анда киреше агымын көбөйтөт. Мен мындан эч кандай жаман нерсе көргөн жокмун. Бүгүнкү күндө мындай иштер бюджетти айланып өтүп, көмүскө жүрүп жатканы жашыруун эмес. Баары мыйзамдуу түрдө болушу керек. Экономика министрлиги казинолорду кайра ачууну кечиктирилгис мыйзам долбоору деп эсептейт. Андыктан жогорку кеңешке бир эле учурда 3 окууда дароо кароону сунуштап жатат. Бул мыйзам долбоору буга чейин да сунушталып, сын пикирлер көп айтылган. Буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаров кумарканалар жабылган жылдары миллиарддаган сом бюджетке түшпөй калганын, казынаны толтуруу үчүн кайра ачуу керектигин билдирген эле. Ал мындай жайларды Ысык көлдө гана эмес, Кыргызстандын бардык аймактарында ачууну сунуштаган. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ. Парламенттеги Ата журт Кыргызстан фракциясы бүгүн жабык жыйын өткөрдү. Анда фракциянын лидери болуп, бир добуштан Нурланбек Шакиев шайланды. Белгилей кетсек, Ата журт Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Бакыт Төрөбаев кечээ 28 мартта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу болуп тайындалган. Кыргызстанга 500 000 доллар инвестиция салган чет элдик жарандарга өлкөнүн атуулдугун берүү боюнча мыйзам долбоору Жогорку кеңештин депутаты Медербек Алиев тарабынан демилгеленип, коомдук талкууга чыгарылды. Мамлекетке каражат тартуу жана инвестициялык абалды жакшыртууну көздөгөн демилгечи долбоор тууралуу чет элдиктердин тажрыйбасы эске алынгандыгын түшүндүргөн. Бирок инвестиция тартуунун мындай ыкмасын айрымдар колдоого алышса, караманча каршы пикирин айткандар да бар. Тараптардын ой пикирлери кезектеги сюжетте. Чет элдик инвесторлорду тартууга багытталган мыйзам долбоору. Эгер 500 000 доллар инвестиция алып келген чет элдик жарандын өлкөнүн атуулдугун алууга кызыкчылыгы болсо, ага жарандык берүү тартиби жеңилдейт. Мындай демилгени көтөргөн эл өкүлү Медербек Алиев мыйзам долбоорунун максатын төмөкөдө түшүндүргөн. Мыйзамдын негизги максаты Кыргызстанга каражат тартуу жана инвестициялык абалды жакшыртуу. Анткени жарандык алуу үчүн чет өлкөлүк жана жарандыгы жок адам өлкө аймагында жашоого, мамлекеттик же расмий тилди билүүгө милдеттүү болбойт. Бирок аларга материалдык түрдө талаптар коюлууда. Аларды аткаруу менен Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошушат. Инвестициялар үчүн жарандык алган адамга өлкөгө тоскоолдуксуз келип кетүүгө шарт түзүп, бул жакта банктык операцияларды жүргүзүүдө, салык төлөөдө жеңилдиктер каралат. Мындан сырткары демилгечи жарандык алуунун акысын да түшүндүргөн. Алгач жарандык алууну каалаган чет элдиктер 500 000 доллардан кем эмес өлчөмдө инвестиция салышы шарт. Эгер анын үй бүлө мүчөлөрү да кыргыз атуулуу болууну кааласа, ата-энеси менен жубайы 50 000 доллардан, ал эми 18ге чыга элек балдарынын ар бири 20 000 доллардан инвестиция жасоосу кажет. Атуулдук берүүдө мамлекеттик поштуна 3 000 доллар, эгер чет өлкөдөгү элчилик аркылуу кайрылса, консулдук поштуна 5 000 долларды түзөт. Чет элдик инвестор үчүн дагы башка тартиптер да көрсөтүлгөн. Бирок мурдагы депутат, министр коомдук ишмер Эсенгул Исаков мындай суммага жарандык берүүнү таптакыр туура эмес деп ойлойт. Миллиард доллардан кем эмес бааланса да болмок деген ойдо. Мен ойлойм да, эгерде анча болгондон кийин биздин Кыргызстанда арзан баалабай миллиард доллар алып келгендерге өзү кааласа, биз жарандык бергенге, мындай оңой жол менен бергенге уруксаат деп ошону айтыш керек да.
Бул Америкада дагы ушундай бир ыкмасы бар. Ошондуктан бул деле бир четке кагыла турган нерсе эмес, тек гана абдан ойлонуш керек да. Бул $500.000 азыркы күндө бул каражат болуп эсептелбейт анчалык чоң Кыргызстан үчүнчү. Ошон үчүн $1 миллиард кем эмес деп койсо мен аны колдойт элем да. Бирок экономист Искендер Шашиевдин пикиринде 2015 жылдан 2018 жылга чейин бул сумма ошол учурдагы доллар курсу менен алганда чоң өлчөмдө эсептелингендиктен инвестициялык визанын наркы төмөндөтүлүп, бизнес ассоциацияларынын жардамы менен 10 миллион сомго чейин түшүрүлгөн. $500.000 ошол учурда Америкага грин карт берилчү. Сунуш негизинен туура, бирок жарандык эмес, грин карта берүү жолу андан да туурараак болмок деп ойлойт. Америка Кошмо Штаттарында $500 миллион инвестиция кылсаңыздар сиздерге грин карта берет да. Ал эми Кыргызстанда Америкага окшош эмес, Кыргызстан дүйнөлүк инновациялардын борбору эмес. Кыргызстанда ошол кезде да инвестициялык виза өзү эч кандай укук бербейт, эч кандай мындай грин картага тете эмес, ушул $500 миллион турчу да мурун. Азыр болсо ушундай кайра суроо турат, $500 миң киргизсе жарандыкты автоматтык түрдө алсын деп айтылса, ал кичине туура эмес. Грин карта сыяктуу жашоого мына вид на жительство берилсе жакшы болот эле. 5-чакырылышын депутаты Нарымбек Молдобаев мындай демилгени колдоочулардын катарына кирет. Сырттан каражат келип жаткандыктан $500 миң нормалдуу эле ченем деген ойдо. Өнүккөн Турция менен Болгариядан $200-300 миң үй сатып алсаң, кааласаң өлкөнүн жарандыгын кошо беришет. Ал эми өнүккөн мамлекеттердин катарын толуктаган Испанияда да мындай тажрыйба илгертен бар. €500 миң үй сатып алсаң, чет элдикке Испаниянын жарандыгы сунушталат. Чет өлкөнүн тажрыйбасын мисал келтирген Молдобаевдин баамында Кыргызстан инвестиция менен гана өнүкпөсө, башка жол аркылуу каражат алып келүү кыйыныраак. Ансыз да кайра революциялар боло берип, инвесторлор келгенден коркуп калышкан. Айтып атпаймынбы, акча алып келгенге наоборот сүйүнүш керек. Биз инвестиция аркылуу өнүкпөсөк, бөлөкчө өнүк албайбыз. Да. Туура бизде природабыз бар, тиги минеральный сырьёлор алгандай алтындан баштаган бүт баары эле бар. Аны иштетип чыгарганга бизде күч да жок азыр. Ошончо акча алып келип атканга сөзсүз түрдө макул болуш керек. Инвестиция тартуу оор, алгач инвестициялык климатты жакшыртуу керек. Ал эми кооптонтуп жаткан чет өлкөлүк тыңчы, террордук уюмдар келемдесе, бейөкмөт уюмдар аркылуу деле киришип, бүлүк салып кете беришет. Андыктан мындай демилгени колдоо керек дейт коомдук ишмер Нарымбек Молдобаев. Бирок толук кандуу аткаруу, башкаруу бийлик бутактары иш алып барып жаткан өлкө үчүн мындай милдет өкмөткө, анын ичинде элчилерге түздөн түз тиешелүү. Кандай квота менен элчиликке дайындалса да, саясатчы болобу, кесипкөй дипломат болобу, айтор 99% жеткиликтүү иш алып барышпайт. Өлкөдөн барган келген коноктор тосуп алып, узатуу менен күн өткөрүшөт. Мындай пикирди карманган Эсенгул Исаков, инвестиция тартуу элчилердин түздөн түз милдети, өкмөт чет жактардан келген акча алууларга шарт түзүү, чакан жана орто бизнести колго алуу зарыл дейт. Посолдордун 99% иштебейт да мамлекет үчүн. Алар ошол жерде айлык алып эле келген кеткендерди тосуп жүрөт. Мына ошолор тартыш керек. Үчүнчүдөн биздин чакан жана орто бизнестер абдан колго алынса, ошолор аркылуу да тартылат да. Себеби аларга мындай эркиндик берип, бизнесмендерди өздөрүнө тартып, өздөрүнчө өз ара сүйлөшүп, анан кийин мамлекетти оңогон жагына баягы ар бир өз тармагын алып кетиш керек да. Тилекке каршы чоң инвестиция келүүнүн карааны байкалса, өкмөт сөзсүз кийлигишип, орто жолдо жеңичинен акча сурап, жеке кызыкчылыкты көзөгөндөр да көзүн кызарта башташат. Акыры аяга келген инвестор жалкынып чоочулап баш тартат. Мындай көрүнүштөрдү мисал келтирген коомдук ишмерлер эң олу инвесторлорго өлкөнүн ичиндеги болгон мамилени түп тамырынан өзгөртүү керек дешет. Шекер Сатыбалды, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Элүүгө чукул курултай маселесине кызыккан адамдардын башын бириктирген иш-чара Борбор калаадагы улуттук китепканада өткөрүлгөн жыйынга катышкандар элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорун талкуулашты. Баш мыйзамдын 7-чи беренеси элдик курултайга арналса, бирок аны иштеп чыгуу көпкө созулуп кеткен. Мындан улам өлкө башчынын жарлыгы менен 11 адамдан турган топ түзүлүп, аларга конституциялык мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу милдети жүктөлгөн. Коомдук талкууда турган долбоорго көптөгөн сунуш айтылып, талкуу аягына чыккан соң, атайын топ кайрадан алымча кошумчаларды эске алуу менен мыйзамды иштеп чыгып президентке сунушташат. Өлкө башчынын кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин айтымында бул документтин ишке ашуусуна мамлекет башчы өзү кызыктар. Андыктан ноябрь айында өтүүчү элдик курултайда мамлекет башчы өз демилгеси менен барып, отчет берүүнү пландап жатыптыр. Ал эми оңдоп түзөөлөр, сунуш пикирлерди эске алуу менен жазылган элдик курултай тууралуу долбоордун акыркы варианты президент тарабынан парламентке сунушталып, 3 окууда талкууланмакчы. Негизги максаты эл менен бийликтин байланышын чыңдап, калктын үнүн жогорку бийликке жеткирүү болуп саналат.
Негизги өзөгү бул эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө түзүү. Эл менен бийликтин байланышын чыңдоо. Анан элдин үнүн жогорку бийликке угузуп туруу. Өзүңүздөр билесиздер, биздин баш мыйзамыбызда жазылган бийликтин ээси эл деп. Ошол эл өзүнүн бийлигин кеңири колдонууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө болуп эсептелет. Өткөн жылы соцфонддун бюджети 1 миллиард 795 миллион сом профицит менен чыкты. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасынын биринчи орун басары Теңизбек Абжапаров билдирди. Айтымында аталган мекеменин жалпы кирешеси 62 миллиард 554 миллион сомду түздү. Бул 2020 жылга салыштырмалуу 6 миллиард 500 миллион сомго, башкача айтканда дээрлик 112%га көп. Камсыздандыруу төлөмдөрү дагы мурунку жылга караганда 5 миллиард сомго өсүү болуп, жалпы 38 миллиард сомдон ашык жыйналган. Ал эми соцфонддун чыгымдары дагы өткөн жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк болуп, 60 миллиард 758 миллион сомду түзгөн. Анын ичинен 56 миллиард сомго жакыны пенсиялык фонддун чыгымдары. 2021 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын көлөмүн көтөрүүгө кошумча 985 миллион сом керектелген. Ушул жылдын октябрь айында дагы пенсияны 50%га жогорулатуу каралууда. Учурда пенсиянын орточо өлчөмү 6248 сомду түзөт. Ошол жерде өкмөттүн токтому кабыл алынып, 25 декабрда ушундай чечим кабыл алынган, пенсиянын өлчөмү 1 октябрь 2022 жылы 50%га көбөйтсүн деп. Бүгүнкү күндө социалдык фонд расчетторду жасадык, Кабминге бердик, финансы министрлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. 1 октябрдан пенсияны көбөйтөбүз. Пенсиянын орточо өлчөмү 1 январга 6100 сом болуп аткан болсо, биздин азыркы биринчи предварительный эсептерибиз боюнча 1 октябрдан 1800 сомго пенсияны көбөйтүү маселеси каралып турат. Октябрга чейин убакыт бар, биздин камсыздандыруу төлөмдөрүн салык кызматы жыйнайт. Социалдык фондко андан сырткары республикалык бюджеттен финансы министрлик тарабынан ассигнование каржыланат. Ошолордун түшкөн өлчөмүнө карап, бул маселеге октябрга чейин дагы кайтабыз. Азырынча биринчи предварительный эсеп менен 1800га орточо пенсияны көбөйтөбүз деген расчетторубуз бар. Быйыл өлкөдө айдоо аянттарын 6000 гектарга көбөйтүү пландалууда. Бул тууралуу бүгүн Айыл чарба министрлиги маалымат жыйында билдирди. Маалыматка караганда, республика боюнча жалпы талаа иштерин жүргүзүү үчүн күйүүчү майлоочу май, өрөн жана жер семирткич жетиштүү. Бүгүнкү күнгө карата өлкөнүн түштүк аймагында айдап себүү иштери аяктап калды. Ал эми түндүктө аба ырайына байланыштуу 50%га аткарылганы айтылды. Теманы кабарчыбыз Каныкей Бозгунова улантат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жалпы 1 миллион 226 миң гектар айдоо аянты бар. Быйыл анын көлөмүн 6000 гектарга көбөйтүү пландалууда. Ага кылкандуу дана эгиндерден буудайга жана тоют боюнча арпа менен жүгөрү айдоого. Мындан тышкары азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында кант кызылчасын жана өсүмдүк майынын сырьёсун өстүрүүгө басым жасалат. Себеби өткөн жылы куракчылыктын айынан кант кызылчасынын аянты 9,5 миң гектарга чейин азайып кеткен. Бул жыл анын аянты 14,5 миң гектарга чейин көбөйтүлөрүн Айыл чарба министрлиги билдирди. Бүгүнкү күндө кайындык кант кошоо менен чогуу уже 12 миң гектарга уже үйрөн таратылган негизи. Азыр ойлоп атабыз, ушу дагы 1-2 жуманын ичинде толугу менен ушу Айыл банкынын камсыздыгы менен дагы 2,5 миң гектарга толуктайбыз депчи. Негизи аянттардын эмес үйрөндүн камсыздыгын. Бул биринчиси, экинчиси сумай боюнча өзүңөр билесиңер, Кыргызстанга толугу менен 100% чыкканга бизде 44-45 миң гектарга чейин себиш керек. Негизи майлы суу, майлы өсүмдүктөрдүкү. Анын ичинде болсо, быйыл болсо биз 25 миң гектарга чыгарганга пландашып атабыз. Мындан сырткары Орусиядан 14 миң тонна үрөн алуу боюнча макулдашылган. Учурда анын 50%ы өлкөгө келип дыйкандарга таратылган. Калганы эмки жумада келет экен. Ал эми жазгы талаа иштери үчүн күйүүчү майлоочу майлар жетиштүү деп ишендирүүдө аталган министрлик. Өлкө боюнча айдап себүүгө 40,5 миң тонна күйүүчү май керектелет. Жылына бизге жазгы талаа жумуштарга 40,5 миң тонна керектелет. Анын ичинде 72% бизде толугу менен камсыз болгон региондордо. Орточо баасы болсо 62 сомдон 62,50 тыйындан 63 сомго чейин ушу колебания болуп атат да негизи. Андан тышкары өкмөттүн тарабынан бюджеттен мат резервтерге акча бөлүнгөн 5 миң тонна күйүүчү майды сатып алышканда, азырда аларды продажага кире баштайт уже.
Бул жылы айдоо аянттары үчүн 276 000 тонна минералдык жер семирткич керектилер айтылган. Анын ичинен жаздык айдоого 45-50 000 тонна зарыл болсо, бүгүнкү күндө анын 32 000 тоннасы менен камсыздалган. Тыйкан фермерлердин жер семирткичтерге болгон жылдык керектөөсү 150 000 тоннанын тегерегинде. Аны сырттан 6 компания, 1 ассоциация ташып келет. Эми мындан ары жер семирткичти мамлекет өзү дагы сатып алууну максат кылууда. Өкмөттүн тескемеси чыкты 18 февралда 77 менен номер. Бул боюнча мамлекеттик сатып алуу ишке ашырылат, Кудай буйрса. Бул мамлекеттик материалдык резервдер фонду аркылуу бүгүнкү күндө бул Өзбекстан Республикасы менен Кыргызстан Республикасынын ортосундагы материалдын ортосундагы келишимдер түзүлүп, уже алып келүүнүн үстүндө иш жүрүп атат. Кудай буйрса бул жакынкы күндөрдө уже алып келинет. Бул график боюнча бөлүп койгон ар бир айга биздин ушул март айынын акырына чейин Өзбекстандан 5 000 тонна азоттук жер семирткич алып келүү пландаштырылган. Кудай буйрса ал убагында келип калат. Кийинки айларга апрелге 5 000 тонна, майга 10 000 тонна, андан кийинки айларга да 5 000 бөлүнүп кеткен. Өткөн жумада министрлер кабинети каатчылыкка каршы антикризистик чаралардын планын бекиткен. Анда азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн айыл чарба багытына 10 миллиард сом каралган айтылган. Анын 5 миллиард сомго жакыны өндүрүүчүлөрдү колдоого, 1 миллиард сому асыл тукум мал чарбасы жана техника, тамчылатып сугаруу системаларын лизингке алууга бөлүнгөн. Ал эми 5 миллиард сому дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүүгө каралган. Бул каражаттар апрель айынын башынан тарта бериле баштайт. 5 миллиард сом фермерлерге бөлүнөт. Алардын ичинде болсо 3 категория бөлүнгөн. Биринчи категориясы 300 000 сомго чейин күрөсүз алса болот, укугу бар. Экинчи категориясы 500 000 сомго чейин, бирок залогторун коюлат уже банктар менен. Үчүнчү категориясы болсо фермерский чарбаларга 1 миллион сомдон обороттору ашыгыраак болгон. Алар болсо 5 миллион сомго мындай айтканда мүмкүнчүлүгү болот да алганга. Бирок анын баарын Айлбанк жана РСК банк менен уже өзүнүн ички нормативный правовой процедурасы менен такталат да негизи. Былтыркы жылдагы кургакчылыктан улам бул жылы ирригация системасын жакшыртууга республикалык бюджеттен 1 миллиард сом каралган. Азыркы тапта суугат үчүн арык, каналдар даяр деп билдирди тиешелүү мекемелер. Бүгүнкү күнү быйыл 500 миллион сомду алдык, жарым акчасын. Өзүнүн графиги менен эле финансирование болот. Ошонун өзүнүн графиги менен эле бүгүн жана даярдоо иштери жүрө берет. Бүгүн быйыл биз 1000 километрде каналдарды тазалап бүтөбүз. Анын ичинде жана коллектордук дренаждык сеттер бар. 300 километрде жанагы ремонт иштерин бүтүрөбүз. Эми азыр ремонт иштери деп коебуз, негизи бул реконструкцияда болуп кетип атат. Толугу менен алып каналдарды толугу менен куюп атат. Бул чоң магистралдуу каналдарды. Биздин өзүбүздүн баланстагы каналдарды айтып атабыз. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, учурда өлкөнүн түштүк өрөөнүндө жазгы себүү иштери 80%га бүтүп калды. Болгону Чоң Алай районунун тоолуу аймактарында себүү иштери жаңыдан башталууда. Ал эми өлкөнүн түндүгүндө аба ырайына байланыштуу жазгы талаа иштери бүгүнкү күнгө 50%га аткарылды. Аныкей Бозгунова, Меримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ. Бүгүн Борбор калаада Жашыл Мурас долбоорунун алкагында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы ар кыл конфессиялардын өкүлдөрү менен биргеликте ынтымак паркына көчөт отургузушту. Баш калааны жашылдандыруу жана өлкөдөгү ар түрдүү конфессиялардын жана жарандардын биримдигин чыңдоо, жаратмандыкты колдоо максатында өткөрүлгөн иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да катышты. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. 2018 жылы түзүлгөн конвенциялар аралык кеңеши Баш калаада Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында 17 диний уюмдун өкүлдөрү менен биргеликте ынтымак сейил багына көчөт отургузуп, анын аймагын тазалашты. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Тойгонбай Абдылдаев көчөт отургузуу конвенциялар аралык кеңештин биринчи жолку иш-чарасы эместигин, мындай саамалыктар буга чейин да өткөрүлүп салтка айланып калганын айтат. Көп диндин өкүлдөрү, көп конфессиялар ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ошондой эле улут аралык ынтымактын максатында бакыт тийгизүүнү жаз келгенде президенттин демилгесин колдоп, мына бакыт тигүү демилгеси болуп жатат. Бүгүн буйруса биздин демилгебизди колдоп, биз кара кайдарактарын отургузуп атабыз. Мэрия бизге жерди көрсөтүп берди. Ал эми кара кайдарактарын өзүбүз алып келдик. 100дөй киши катышып отурат. Шаарды жашылдандыруу максатында уюштурулган көчөт отургузуу иш-чарасына катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дүйнөдө терс көрүнүштөр болуп жаткан чакта Кыргызстан конвенциялар аралык диалогду, ар кандай көз караштарды жана ишенимдерди сыйлоо принциптерин, диний сабырдуулукту бекемдөө, ошондой эле радикалдашуунун алдын алуу зарылдыгын белгиледи. Киши
өзүнөн кийин балдарын мурас кылып калтырат экен, бирөө дүйнөсүн калтырат экен. Биздин президент Садыр Нуркожоевич Жапаров ушу биздин келечекке, биздин балдарыбызга ушу жашыл мурас калтырып кетели деген өзүнүн ой пикирин Глазгога барганда дагы бүт дүйнөлүк лидерлердин астында дагы айтты эле. Анан ошону утурлай биздин өкмөт дагы, анан бүгүн сиздердин баарыңыздарга терең ыраазычылык. Бизде 100дөн ашык этностор бар, 30тан ашык ар кандай агымдар бар. Кудайга ишенүү жагынан баарыңыздар биригип, чогулуп алып, анан мына бүгүн келип ошо жашыл мурасты балдарыбызга таштап кетели, кол кабыш кылайлы деп келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийи көчөт отургузууга ислам дининде да өзгөчө көңүл буруларын айтып, табияттын тазалыгына ар бир жаранды көңүл бурууга чакырды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыямат болуп келатканын көрсөң дагы дейт. Кыямат болуп келатса дагы колуңда бир көчөтүң болсо ошону отургузуп кой, ошону эгип кой дейт. Бул деген эмне дегенде, бул көчөт эгүүгө, ушундай бир табиятты коргоого биздин ислам динибиз өтө кызыктырган ондогон хадистер бар. Ошон үчүн бардык ошо табиятыбыздын тазалыгына, кооздугуна ар бирибиз көңүл болуш керек. Мунун үчүн ынтымак керек. Мына ынтымактын негизги булагы деп бүгүнкү иш-чараны айталам. Кылымдарга калчу бак, урпактарга калчу азык зат деген аталыштагы бул саамалыкка дин иштери боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, диний жана бейөкмөт уюмдардын, диний окуу жайлардын өкүлдөрү катышты. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, New TV. Кыргызстанда эгемендик алгандан бери 10 миңдеген жогорку билимдүүлөрдүн армиясы пайда болуп, алардын көбү алган дипломунун үзүрүн көргөн жок. Өлкөдө бүгүн жогорку окуу жайына эмес, башталгыч жана орто кесиптик окуу жайларына болгон суроо талап күчөдү. Ширетүүчү, ашпозчу, автоэлектрик, куруучу сыяктуу кесипке ээ болом деген жаштарды Кумтөр Gold Company'да колдоого алды. Акыркы жылдары мектеп бүтүрүүчүлөрдүн арасында юрист, экономист кесиптерине мурдагыдай жабыла чуркагандардын саны азайып, атайын кесипке окуткан окуу жайлардын кадыры арта баштады. Балыкчы шаарындагы Таштанбек Ибраев атындагы номер 22 кесиптик лицейдагы учурда автоэлектрик, ширетүүчү, ашпозчу, тикмечи, сантехник сыяктуу 8 кесип боюнча 300дөн ашык улан кыздарга билим берүүдө. Кумтөр Gold Company аталган лицейдин материалдык техникалык базасын чыңдап, студенттер практикалык билимин тереңдетүүсүнө керектүү жабдыктар менен камсыздап берди. Биз ушу Теңиз Аят Бергеновичтин ушул именно билим тармагына бардык жумшап аткан иш аракеттерин толугу менен колдойбуз. Мен ойлойм, ушунда биздин чакан мындай кичинекей ушу лицейлерди көтөрүп, биздин карапайым балдарды көтөрүп, жакшынакай кесип берип, андан кийин жумушун берип туруп, жакшы бир жашоого бир жол көрсөтүп койсок абдан туура болот деп. Кумтөр сатып берген техникалык жабдыктар менен лицейдин студенттери өз устаканасында окугандарын практикалык жактан бышыктаганга эң мыкты шарт түзүлдү. Ал гана эмес, балыкчылык унаа айдоочуларга кызмат көрсөтүп, алгачкы эмгек акыларын да таба башташты. Автоэлектриктер мына бу жерден эле, бу жерде мастерлер менен услуга кылып таап атышат. Булардын биздеги бекер жасаган жокпуз да. Ошо балдардыгы кызыксын, эметсин депчи, кичине бирдеги акча тапсын депчи. Кесипкөйлүккө билим берүүнүн сапатын жакшыртууга багытталган келечектүү долбоорлор компания жетекчилиги тарабынан ар дайым колдоого алынып келет. Кумтөр Gold ишканасы сырттан башкаруу болгондон баштап жакшы иштер жүрүп жатат, жазган проектилер максаттуу түрдө жетип жатат шаарыбызга. Бүгүн эмгек рыногунда өтө көп талап кылынган дал ушундай орто кесип ээлери колдоого муктаж. Анткени Кыргызстанда саны бар сапаты жок жогорку билимдүүлөрдүн армиясы эмес, дал ушул өз иши мыкты билген кесипкөй жөнөкөй жумушчулар көтөрөт. 30 мартта түнкүсүн жана эртең менен Кыргызстандын айрым аймактарында абанын температурасы кескин төмөндөп, үшүк жүрүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен кабарлашты. Билдирмеге караганда 30 мартта түнкүсүн жана эртең менен Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде абанын температурасы -1, -3 градус, Талас облусунун дыйканчылык аймактарында -2, -4 градуска чейин муздап, үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай аба ырайы бүчүр байлаган жана гүл ачкан мөмөлүү дарактарга коркунуч алып келет. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.